Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Азыр бизде адабий окуу сабагы. Бүгүн көтө турган темабыз нан жөнүндө. Сабагыбыздын максаты нан деген текст менен таанышабыз. Нандын кандай жол менен пайда болуп, кандай эмгекти талап кылаары жөнүндө маалымат алабыз. Эмгекти сүйүүгө, эмгекчилдикке тарбияланабыз. Түшүнүгүбүздү айтып берүүгө машыгабыз. Анда эмесе кунт коюп угабыз. Нан дастаркондон орун алганча кыйла жолду басып өтүп, эчеен түйшүктүү эмгекти талап кылат. Адамдар адегенде трактор менен жерди айдашып, үрөн себишет. Жердин нымынан улам, суунун күчүнөн улам үрөн көйкөлүп өсүп чыга баштайт. Жашыл сабактар бара-бара бою керип, баш ала баштайт. Буудайдан мол түшүм алуу үчүн дыйкандар өз убагында жер семирткичтер менен азыктандырып, сугарып турушат. Андан соң бышып жетиле баштайт. Ошентип аларды адам ак эмгеги, маңдай тери менен өстүрөт. Жаз жарышын күз күрөшү улантат. Саргара бышкан буудайдын бир да данын коромжуга учуратпай, жыйнап алуу мезгили келип, нан жыттанган талааларга комбайндар, машиналар жыйым-теримге чыга башташат. Көз жоосун алып, ыргалган буудайларды комбайндар күнү-түнү чаап, оруп, жыйнап, данын бастырышат. Бастырылган дан машиналар менен кырманга жеткирилет. Тегирменге түшүп, ун тартыла баштайт. Ундан жыты буркураган ар кандай нандар жасалып, дастарконго коюлат. Ошентип нан дастарконго келип жеткиче адамдын бир топ эмгегинен улам кыйла жолду басып өтөт. Ошондуктан адамдын күч эмгегинен, маңдай теринен жасалган асыл нанды урматтоо, ыгы жок ысырап кылбоо, сарамжалдуу пайдалануу ар бир адамдын ыйык парзы. Анткени нан баарынан улук, ансыз жашоо кыйын. Бардык эле тамак аш жашоо булагы, бирок анын ичинен нан өзгөчө орунду ээлейт. Нандын бир күн жок болушун көз алдыга элестетип көрөлүчү балдар. Ошондуктан эл нан баарынан улук деп бекеринен айткан эмес.